Биринчи глава. Ааламдын сабактарын кантип түшүнүү керек? Китептин биринчи бөлүгүндө аалам бизден эмнени талап кылып атканын түшүнөбүз. Кандай сабактарды ал бизге берип атат? Кантип ааламдын сүймөнчүгү болуп алса болот? Кийинки главаларда бул сабактардан кандай жыйынтык чыгарышыбыз керек экенин жана жашоонун сүймөнчүгү болуш үчүн кандайча туура колдонуш керек экендигин түшүнөбүз. Максатка жетүү үчүн ар кандай стратегиялар бар. Кандайча аалам адамдын жүрүм-турумуна таасир берет. Жөнөкөй эле. Ал жолтоо болот же жардам берет адамдын кылган аракеттерине. Ар бир адамдын өзүнүн каалоолору, максаттары бар. Билим алуу, сүйүктүү жумуш, көп акча табуу, үй-бүлө куруу, балдарды өстүрүү, кандайдыр бир иште ийгиликке жетүү жана башка. Баары өзүнүн максатына умтулушат жана көпчүлүгү эртеби кечпи максатына жетет. Бирок кээ бирлери оңой эле жетет, а кай бирлери узак жана кыйналып атып жетишет. Келгиле ойлонуп көрөлү. Эмне үчүн ушундай болот? Теория боюнча бардык каалаган максатка жетүү үчүн эки стратегия бар. Биринчи вариант — күч коротуу, кыйынчылыктарды, тоскоолдуктарды жеңүү. Жаныбарлар дүйнөсүнө буга аналог катары бизондун же кабандын жүрүм-турумун алсак болот. Булар эчтекеден коркпойт. Өзүнүн максатына бараткан жолдогу бардык тоскоолдуктарды талкалайт. Айрым адамдар деле максатына жетиш үчүн ушундай эле кылышат. Көптөгөн тоскоолдуктарды азарт менен көгөрүп отуруп жеңишет. Алардын бардык жашоосу күрөшкө арналган десек болот. Аларга тоскоолдуктар жагат. Ал тоскоолдуктар жашоонун толугу менен сезгенге жардам берет. Албетте ден соолугу чың болуп турган чагында. Түшүнүктүү. Максатка жетүү үчүн ушул жол көп эржүрөктүүлүктү, ички өзүңө ишенимдүүлүктү, чоң энергия, тубаса лидерлик жөндөмдөрдү талап кылат. Мындай сапаттар баарында эле боло бербейт. Экинчи вариант — бул ишенимдүү, тынч, эч кандай конфликт жок, эч кандай кыйынчылыктар менен күрөшпөгөн жол. Бул акылмандардын жолу. Алар өздөрүнүн күчүн, эмне кылып атканын түшүнбөгөн адамдар менен күрөшкөнгө кетирбейт. Жаныбарлар дүйнөсүндө жапайы жылкы өзүн ушундай алып жүрөт. Ал деле жетишерлик күчтүү жаныбар. Бирок ал сырткы добуштарды укканды тандайт. Эки жагын карайт, эч кандай коркунуч жокпу деп. Бул ага керексиз эле күрөшкөндөн сактайт. Экинчи вариант — тубаса лидерлик жөндөмү жок көп адамга туура келет. Биз так ушу вариантты тандайбыз. Бизге аалам дайыма жиберип турган белгилерди, сигналдарды түшүнгөндү, өзүбүздүн каалаган максатыбызга карай барганды үйрөнөбүз. Аалам дайыма бизге жардамдашып турат. Бирок биз аны укканга жана анын жардам менен туура жасаганга көнгөн эмеспиз. Бизге муну эч ким үйрөткөн эмес. Ошондуктан көп каталарды кетиребиз. Жана биздин каалоолорубуз орундалбай атканынын себеби ошол. Эмне жолтоо болот? Биздин изилдөөлөрүбүздүн башкы жыйынтыгы, койгон максатыбыздын проблемасы төмөнкүлөр болуп калды. Каалообуздун ишке ашпаганынын себеби адам сырткы же ички конфликтте, курчап турган дүйнө менен же өзү менен өзү. Жашоодон практикалык жардам алуунун эң негизги условиясы курчап турган дүйнөнү кандай болсо ошондой кабыл алуу. Биздин көз карашыбызга, анын көрүнүп турган кемчиликтерине карабастан. Белгилей кетиш керек, биздин дүйнөдө мындай позицияда болуу абдан оор. Биздин дүйнө байлар, кедейлер деп бөлүнөт. Ишенгендер, атеисттер, чынчылдар, калпычылар жана башка деп бөлүнүп турат. Бирок бул керектүү условия. Аны оңой кабыл алыш үчүн келгиле карайбыз. Адам эмне үчүн бул жашоого жаралат? Параграф 1. Биз эмне үчүн бул жашоого жаралабыз? Бардык религияда адам өзүнүн жашоосу үчүн өзү кам көрбөш керек, аны Кудайга же башка жогорку күчкө тапшырыш керек деп айтылат. Христиандардын жаңы заветтеринде өзүңө жердеги байлыктарды чогултпа, кышында кара буудайды урлар казып ордап аткан жерден деген заветтерин табабыз. Даотизмде түз эле айтылат. Биздин дүйнө бул моия, иллюзия. Кандайдыр ийгиликке жетүүнүн кереги деле жок мында.
Сиз убактыңызды, энергияңызды коротосуз, миражды кубалап жүргөнгө. Мындай сөздөрдү бардык башка диндерде да кезиктиребиз. Бирок бул лозунгдардын баары биздин бардык ишенимдерибизге, жашоо тажрыйбабызга карама-каршы турат. Биз баарыбыз жакшы билебиз. Эгер эчтеке кылбасак, абдан чоң кыйынчылыктар пайда болот. Башкача айтканда, үйүң жок, жумуш жок, ден соолук жок каласың. Бул кимге жакмак эле? Балким бул байыркы сөздөр өзгөчө адамдар үчүн гана айтылса керек. Мисалы монахтарга. Көрсө, андай эмес экен. Муну бардык адамга айтылыптыр. Муну осознать этиш үчүн адам эмне үчүн бул дүйнөгө жаралат түшүнүү керек. Мындан аркы ой жүгүртүүлөрдү жакшылап түшүнүү үчүн биз бир божомолду кабыл алабыз. Ал кийинки рекомендацияга таасир бербейт, бирок алар кайдан пайда болгонун жакшы түшүнгөнгө жардам берет. Биз атеисттик эмес позициядан улантабыз. Адамдын душасы ар кайсы денеде көп жолу жаралышы. Бул кубулуш чыгыш дин окууларында реинкарнация деп аталат. Бул адамдын душасы башка денеге өтөт дегенди билгизет. Бул көп жолу болот. Душада муктаждык жана каалоо бүтмөйүнчө. А буга эмне себеп экенин келгиле кененирээк карайбыз. Адам өзүнүн жогорку субстанциясында, өлбөс душасында жерге жаралбай деле кое алмак. Ал көрүнбөгөн дүйнөдө чексиз убакытта жүрө берсе болмок. Христианча айтканда, бейиште же тозокто. Бирок көбүнчөсү жерге келгиси келишет. Аларды бул жерден дайым эле сонун жашоо күтпөйт. Көрүнбөгөн дүйнөнүн көп кабаттуулугу. Көрүнбөгөн дүйнөдө мындан ары тонкий мир деп атайлы. Тонкий мирде көбүнчө душалар ыңгайсыз шартта жашайт. Көпчүлүк булактардан, ошондой эле диндик булактардан биз билдик тонкий мир көп кабаттуу экенин. Эң ылдыйкы кабаттар Африкадагы же Азиядагы өлкөлөрдөгү эң жакыр жашагандардын жашоосуна окшоштурса болот. Христиан дининде эң ылдыйкы кабаттарды тозок деп аташат. А эң жогорку кабаттагылардын бардык жагынан камсыз болгондордун жашоосуна салыштырсак болот. Өзүнчө аралда вилласы бар адамдын жашоосуна окшош. Ошондуктан ар бир душа жогорку кабаттан орун алгысы келет. Бирок душа кайсы кабаттан орун алары адамдын өлгөн моментинде кандай күнөөлөрү бар ошого жараша болот. А бул чыгышта айтылгандай карма деген түшүнүк менен түз байланышта. Ошондуктан ушул түшүнүктү кенен кесири карайбыз. Чыгыштын байыркы окуулары. Карма бул байыркы термин. Санскриттен которгондо действие дегенди билгизет. Ошентип байыркы убактарда эле адамдар түшүнгөн өзүңдүн поступкаларың, действияларың өткөн чакты, учур чакты, келечекти аныктайт. Карма боюнча проблемалар жөнүндө көптөгөн китептер жазылган. Теософтордон, мистиктерден баштап азыркы убактагы авторлорго чейин жана ар кандай подходдор менен. Кимдир бирөө карманы йоганын позициясы менен карайт. Дагы башка түрлөрү да пайда болду. Башкалары диний көз караш менен карайт. Биоэнергетика, физиогномика жана башка эзотерикалык областтарда жана билимдеринде карашат. Карма катары көбүнчө адамдын өзүнүн душасы менен бул дүйнөгө ала келген проблемалар, оорулар деп билебиз. Эзотериктер муну зрелый же родовой карма деп аташат. Окурманда ой пайда болушу мүмкүн. Баары мурда эле аныкталган турбайбы деген толук үмүтсүздүк жаралышы мүмкүн. Бактыга жараша андай деле эмес. Биздин тажрыйба көргөзүп атат. Адамдардагы көбүнчө проблемалар адамдын өзүнүн эскирип калган курагында кылган каталарынан пайда болгон. Адамдар жашоодо сакташ керек болгон кээ бир жөнөкөй талаптарды бузушат. Анан жыйынтыгында ар кандай кыйынчылыктар, проблемалар, оорулар жада калса эрте эле өлүмдөр жаралат. Бирок алар мурунку жашоодогу кандайдыр бир окуялар үчүн болбойт эч кандай. Адам өзү түзүп алат проблемаларды, ооруларды. Биздин дүйнөгө туура эмес мамиле кылган үчүн, жашоонун кандайдыр бир бөлүгүнө ашыкча маани берген үчүн жана башка варианттын болушу мүмкүн эмес деп эсептеген үчүн. Жашоо көп тараптуу. Бирок адам жашоонун бардык тарабы менен кабыл албайт. Анын кандайдыр идеалдары бар.
реалдуулуктун күтүүсү бар жана ал анын күтүүсү бузулуп калганынан жол бергиси келбейт. Биздин методикада ушундай ашыкча маанилүүдөгү идеяларды идеализация деп атайбыз. Идеализация түшүнүгү. Идеалдаштыруу демек сиз үчүн маанилүү болгон кандайдыр жашоо аспектине ашыкча маани берүү. Избыточное значение. Сиз күткөндөй реалдуулук болбой калса, сизде узак убакытка негативдүү тынчсыздануу болгондо избыточность ашыкчалык пайда болот. Мисалы, идеализация сизде кандайдыр бир нерсеге идеалдуу модель болгондо, күйөө кандай алып жүрүш керек өзүн, аял, бала, таанышыбыз, начальник, подчиненный, бийликтин өкүлдөрү жана башкалар кандай болуш керек, өздөрүн кандай алып жүрүш керек деп. Сиз билесиз, ал өзүн кандай алып жүрүш керек экенин. Ал такыр башкача. Башкача айтканда, ал сиздин элестөөңүздөгү идеалга дал келбейт. Анын жүрүм-туруму, кылган иштери сиздин күтүүлөрүңүзгө дал келбейт. Ошондуктан сиз агрессивдүү болуп, сиз аны өзүңүз каалагандай болгонго аракет кыласыз. Же сиз кайгыга батасыз, кабатырланасыз, ал өзүн туура эмес алып жүрөт деп. Ошентип сиз ал адамды кабыл албайсыз. Ал адам аркылуу бүткүл дүйнөнү кабыл албайсыз. Чындыгында кандай экенин. Бирок ал сиздин акылыңыздагы воображенияга эле дал келбейт. Адамдарды гана эмес, айлана чөйрөдөгү, башкача айтканда, окуяларды дагы идеалдаштырса болот. Мисалы, бийлик туура эмес кылып атат, өлкөнү тупикке алып келип салды. Саясатчылар өздөрү жөнүндө гана ойлошот, элди ойлобойт. Диний экстремисттер жиндүү болуп калышты. Алар өздөрүнүн абсурдтук идеяларын таратып атышат. Жашоо адилеттүү эмес. Көптөгөн күнөөсүз адамдар согуштан, катастрофадан өлүп атышат жана башка. Идеализациянын объектиси өзүңүз деле болушуңуз мүмкүн. Эгер сырткы келбетиңиз, адаттарыңыз, жөндөмдөрүңүз жана башкаларыңыз узакка созулган убакытка чейин өзүңүзгө жакпаса, мындай жашообузду уландырган идеализациялар толтура. Аларды кеңири карап чыгабыз. Ачык жана жашыруун идеализациялар. Адегенде идеализациянын эки түрүн карайлы. Ачык жана жашыруун. Ачык идеализация эгерде ушул жашоодо узакка созулган кыжырданууну келтирген нерселер же башка негативдик сезимдер болсо, бул жумуш, квартира, телеберүүлөр, өкмөт, начальник же жумуштагы чогуу иштеген адам, кайнене, күйөөсү же аялы, баласы, сүйгөн адамың, автомобиль, өзүңөр, кыскасын айтканда, любой нерсе болушу мүмкүн. Эгерде сизде дайыма кыжырыңызга тийип турган объект болсо, демек сиз ошол объектти идеалдаштырасыз. Ага ашыкча маани бересиз. Избыточное значение. Башкача айтканда, сиз билесиз ал кандай болушу керек экенин. Ал сиз билгендей эмес. Ошондуктан сиз ага жиниңиз келет. Сиз ачык эле билгизесиз кабатырланганыңызды. Же жаныңыздагы адамдардан жашырасыз. Баары бир. Сизде ички нааразычылык, протесттер бар. Жана сиз аны эчтеке кыла албайсыз. Идеализациянын экинчи формасы жашыруун. Эгерде сизде кандайдыр бир баалуулуктан эч кандай ырахаттануулук жок, даже анын сиз үчүн же башкалар үчүн маанилүү экенин деле түшүнбөйсүз. Бирок ошол идея бузулуп калса, сиздин ичиңизде нааразычылык, жинденүү пайда болот. Же сиз өзүңүздүн жашооңуздун маанисин толук жоготосуз. Мисалы, сиз жумушуңуз же үй бүлө жок жашоону элестете албайсыз. Бурда ал сизде бар болгондо, сиз ал баалуулук сиз үчүн кандай кымбат экени жөнүндө ойлонгон да эмессиз. Андан ажырап калгандан кийин ал сиз үчүн кандай маанилүү экенин түшүнөсүз. Көрсө сиз жашыруун аны идеалдаштырып жүргөнсүз. Жашыруун идеалдаштырууну табыш үчүн жашооңуздагы баалуулуктарды бирден элестетиңиз. Ал жок болсо жашооңуз кандай болот эле? Конкретно кайсылар экенин кийинчерээк карайбыз. Эгер ошол баалуулук сизге эч кандай эмоционалдык реакция чакырбаса, демек сиз аны идеалдаштырбайсыз. Сиз ага ашыкча байланып калган эмессиз. Эгер сиз ошол баалуулук жок болсо,
Жашооңузду элестете албасаңыз, жумуш, акча, сиздин чынчылдыгыңыз, үй бүлөңүз, секс, бийлик жана башка. Демек сиз аны ашыкча баалайсыз. Сиз жашыруун идеализацияңыз бар экенин билбешиңиз мүмкүн. Сиз кандайдыр ситуацияга кабылып, ошол идеяңыздан ажырап калмайынча. Мисалы, сиз тазалыкка көнүп калгансыз. Анан кандайдыр убакытка чейин бир чачылган обстановкага кабылып калдыңыз да, сизде узак созулган кыжырдануу пайда болду. Сиз дүйнөгө башкача болууга уруксат бербейсиз. Избыточно, ашыкча деген термин сиз өзүңүздүн моделди баалайсыз дегенди түшүндүрөт. Адамдар честный гана болушу керек. Балдар ата-энесине кам көрүшү керек. Адамдар бири-бирине капалантпашы керек. Жана башка. Өтө ашыкча баалайсыз. Өтө ашыкча маани бересиз жана дүйнө башкача вариантта болбошу керек деп эсептейсиз. Сиз дүйнө кандай түзүлүш керек экенин билесиз жана башкача болгонун элестете албайсыз. Диний көз караш менен караганда, негативдик эмоциялардын баары чындыкты айыптоодон келип чыгат. Чындыкты айыптоо — осуждение реальности. Башкача айтканда, бул күнөө. Демек биз кандайдыр бир баалуулукка өзүбүздүн күтүүбүз менен, баалуулугубуз менен ашыкча маани бергенде, күнөөлөрдү чогултуу үчүн почва түзөткөнбүз. Демек эртеби же кечпи ошол баалуулук бузулат же андан ажыратат. Баарын берүүчү жана баарын алуучу Кудай экенин түшүндүрүү үчүн. Сиз бул дүйнөдө недовольный болгонуңуз үчүн сизден алып коет. Бул дүйнөнү Кудай жараткан. Демек сиз Кудайга нааразы болуп атасыз. Башкача айтканда, күнөөгө батып атасыз. Жана ал сизге катаңызды көргөзүп атат. Кулду тил албаган балдарды жазалагандай кылып жазалабайт, а именно подсказка кылат, тарбиялайт. Сизге азырынча чындыкты түшүнө албай аткан разумный жандык катары мамиле кылат. Сиз анын подсказкасын түшүнсөңүз, ошол замат анын сизге жасалып аткан таасирлери токтойт. Алам бизге соттобогонду үйрөтөт. Эгер адам идеалдаштырса, ал Кудайдын духовный тарбиялоо процессине кабылат. Ал тарбиялоо адамды эмнени идеалдаштырса, ошону мажбурлап бузуу жолу менен болот. Ошону менен алам ага, карачы, сенин идеалың бузулду. Эчтеке деле коркунуч болгон жок. Жашоо мурункудай эле өтө берет. Эчтеке өзгөргөн жок. Өзүңдүн иллюзияң үчүн күрөшкөндүн, нервиңди короткондун кереги бар беле деп айтат. Мисалы, эгер сиз өзүңүздүн партнерыңызду өтө эле идеалдаштырып, өтө катуу сүйсөңүз, ал сизди таштап кетет же башканы сүйүп калат. Анан эмне? Ошондон кийин жашоо токтоп калабы? Сиз үчүн гана. Сиз ошол переживаниялардан арылганга чейин гана. Почти бардык адамдардын башынан өткөн мындайлар бир канча жолу. Эгер сиз үй бүлөлүк жашоонун кандайдыр аспектисин идеалдаштырсаңыз, анда сөзсүз түрдө сиздин күйөөңүз, аялыңыз, балаңыз сиздин именно ошол көз карашыңызга макул болбойт. Ошондой бардык башка суроолорду деле ошондой. Эмне үчүн ушундай болоорун толук түшүндүрүш үчүн биз төмөнкү модельди көргөндү сунуш кылабыз. Накопитель переживаний модели. Элестетип көрөлү. Биздин күтүүлөрүбүзгө жашоо дал келбесе, биздин бардык негативдик эмоциялар кандайдыр бир суюктук сыяктуу болуп, атайын идишке чогулат. Ал накопитель переживаний деп аталат. Атайын труба аркылуу нааразычылыктардын санына жараша алар накопитель переживаний формасына айланып, үстүнөн куюлуп, анда чогулат. Ошол эле убакта ошол эле суюктук труба аркылуу ылдый жагынан куюлуп агып чыга берет. Жашоодогу биздин кылган жакшылыктарыбызга жараша. Накопитель кандайдыр деңгээлге чейин биздин күнөөлөрүбүз менен толгондон кийин духовный тарбиялоо механизми иштеп баштайт. Адамга тиги же бул способ менен өзүнүн идеясына өтө көп маани бербеш керек болчу экенин түшүндүрөт. Биздин ашыкча күтүүлөрүбүздүн ката экенин түшүндүрүүчү 5 способ бар экен. Аларды кененирээк карайбыз. Биздин дүйнө тазалоочу, чистилище. Биз көрсөткөндөй эле, адамдын душасы дайыма тонкий мирде боло алат жана адамдын денесине кирбей кое алат. Албетте ар бир душа жогорку кабаттан орун алгысы келет. Биз айтып өткөндөй, ар бир душа өлгөн убакта өзүнүн накопитель переживаний кандай толгонуна жараша
кабаттардан орун алат. Өзүнүн накопителин азайтуу тонкий мирде жүргөндө балким болоттур, бирок ал үчүн өтө көп убакыт талап кылынат. Ал жакта накопитель переживанийди азайтуу мүмкүнчүлүгү өтө кичине. Аны адамдын денесинде турганда тезирээк азайта алат. Биздин планетада накопитель переживанийди тез азайтып алса болот. Башкача айтканда, биздин планета чистилище, тазалоочу. Бу дүйнөдө тез аранын ичинде күнөөлөрдөн арылып алса болот. Мына ошондуктан тонкий мирдеги ылдыйкы кабаттагы жашагандар тез-тез биздин дүйнөгө келгенге умтулушат. Мурунку каталарынан күнөөлөрүнөн тазалануу үчүн. Бирок алардын тандоо мүмкүнчүлүгү өтө чектелген. Ошондуктан алар өздөрүнүн мурунку каталарына ылайык жакыр үйлөрдө, оорукчан, согуш болуп аткан жана башка жерлерде төрөлүшөт. Мындай жерлерде жашоо менен алардын күнөөсү тазаланып калбайт. Ошондуктан душага күнөөлүүлөр жашаган тозоктон кутулуу оңойго турбайт. Бирок эгер адам ушундай условияда да тарбияланбай, жинденбей жүрө алса, анда анын накопитель переживаний тездик менен азаят. Жогорку кабатта жашаган таза душалар биздин жерге реалдык жашоодогу чыныгы сезимдерди сезиш үчүн, адамдардын адашып жүргөнүн түшүнгөнүнө жардам бериш үчүн келишет. Ошондуктан бу дүйнөгө просветленный душалар келишет. Алар келбей деле кое алышат болчу. Алар жаңы инкарнация үчүн денени тандашат жана жерге эң жакшы ниет менен келишет. Көбүнчөсү адамдарга жакшылык алып келүүгө, адамдарга билим берүүгө, айыктырганга келишет. Жашоого туура мамиле кылганды түшүнүүгө жардам бергени келишет. Ал эми кээ бир жогорку кабаттагы душалар жөн гана биздин дүйнөгө адамдын денесинде реалдуу дүйнөдө гана боло ала турган сезимдерди алуу үчүн экскурсияга келишет. Сүйүү, секс, тамактан ырахат алуу, адамдык мамилелер, материалдык байлык жаратууга, чыгармачылыкка жана башка. Так ошолор өтө бай үй бүлөлөрдө төрөлүшөт. Төрөлөр менен эле бай болушат. Эч кандай материалдык проблемасы жок, жашоодон ырахат алып жашашат. Албетте, эгер алар экскурсиядан саякатчылардын өзүн алып жүрүү эрежесин бузбаса. Бирок биздин чистилищега түшкөндө баары эле өзүнүн убадаларын эстешпейт, өзүнүн жаркын ниеттери жөнүндө. Жердеги кумарлар адамды азгырат, ал унутат. Бул дүйнөдө кыска эле экскурсияга келгенин. Кыска, анткени биздин 60-70 жылыбыз миллиондогон жылдар жашаган биздин өлбөс душабыз үчүн көз ирмемели.